Assalamu alaikum, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Бул жолку чыгарылышта сиздерге Кыргызстан ММА спортунун жылдызы, Ryzen уюмунун чемпиону Ражабали Шайдуллаев тууралуу айтабыз. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнөлүк Fight Matrix спорттук агенттигинин версиясы боюнча кыргызстандык мушкер UFC мушкерлеринен тышкары түзүлгөн дүйнөлүк рейтингде 1-орунду ээлеп турат. Бул кандай болду, алдыда кененирээк айтабыз, биздин канал менен калтырыңыздар. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылуураак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. 2025 жыл кыргыз ММА спортчулары үчүн өтө ийгиликтүү жылдардан болду деп айтсак жаңылган болбойбуз. Бир топ жаңы курлар Кыргызстандын капчыгына түштү. Исей уюмунда Жакшылык Мырзабеков, Кореянын Road FC уюмунда Рыскелди Дүйшеев, ошондой эле акшылык уюмдарда дагы кыргызстандык мушкерлер титулдарды алууга жетишти. Эң көзгө илинген жеңиштердин бири болуп бул кыргызстандык мушкер Ражабали Шайдуллаевдин Япониядагы ийгилиги болду десек жаңылган болбойбуз. Өткөн жылы ал аталган япониялык уюмда титулду алып, андан ары 2 жолу куроого жетишти. Жана бүткүл дүйнөлүк Fight Matrix уюму бул мушкерди UFC мушкерлеринен сырткары түзүлгөн рейтингинде 1-орунга чыгарды. Ал эми жалпы рейтингде 6-орунда турат. Алдыда болгону 66 кг салмак чембирдигиндеги UFC'нин топ 5 мушкери гана бар. Бул Александр Волконовский, Мавсар Евлоев, Диего Лопес, Яир Родригес жана Aljamain Sterling. Ражабали Шайдуллаев 2025 жылы май айында аталган уюмдун 66 кг салмак чембирдигиндеги чемпиону Клайбер Койке менен беттешип, аны болгону 1-раунддун 1-гана мүнөтүндө нокаутка кетирип жеңишти камсыздады. Андан кийин сентябрь айынын 28-inde россиялык күчтүү денинген мушкерлердин бири Виктор Колесник менен кескелди. Ооба, орус мушкери бул беттешке чейин 9 беттешинде катарынан жеңишке жетип, мыкты позицияда келе жаткан болчу. Бирок Ражабали үчүн ал маселе жараткан жок. Беттештин 33-секундасында гана орусиялык мушкер нокаутка кетип беттеш аяктады. Андан кийин жыл аяктап, жылдын эң акыркы күнү 31-декабрда Япониянын эң күчтүү уюмунун рингине көтөрүлүп, жергиликтүү жылдыз Микуру Асакура менен кескелди. Албетте, Микуру Асакура өз кезегинде мыкты беттештери менен көзгө илингенине карабастан акыркы жылдардагы көрсөткүчү анчалык күчтүү эмес болчу. Бирок көпчүлүк күйөрмандарды тартууну каалаган Ryzen уюму дал ушул мушкер менен кыргызстандык спортчунун беттешин көргүсү келген. Бирок беттеш 1-мүнөттүн 2 мүнөт 54 секундасында аяктады. Беттеш аяктагандан кийин Асакура өзү басып рингти таштап чыга алган жок. Аны атайын прибордун жардамы менен көтөрүп чыгып кетишти. Ал эми Ражабали Шайдуллаев 2025 жылдагы чоң фурор жараткан эң күчтүү мушкерлердин бири болуп калды. Чындыгын айтыш керек, Ryzen уюмунда азыр кыргызстандык мушкер өтө жогорку маяны алып жатат. Тактап айтканда, гонорары өтө бийик мушкерлердин бири. Бул кээ бир күчтүү денинген UFC мушкерлеринен дагы көп болушу мүмкүн. Аны так айтуу мүмкүн эмес. Бирок аталган уюмдун Гран-при мелдешинде эле $130,000 акча берилип жаткандыгын эске ала турган болсок, албетте гонорардын көлөмү өтө чоң болушу мүмкүн. Ошондуктан дагы Ражабали Шайдуллаев алдыңкы мезгилдерде бул лига менен дагы келишимди узартышы толук ыктымал. UFC'ге качан өтөт деген сөздөр дагы тынбай айтылып келүүдө. Албетте, Ражабали сыяктуу жылдыздуу спортчу үчүн UFC'нин эшиги ачык деп айтсам жаңылган болбойм. Себеби Ражабали Шайдуллаевдин күйөрмандары тек гана Кыргызстанда эмес, ошол эле учурда Япониянын өзүндө дагы өтө көп болуп калды. Андыктан Dana башында турган уюм кыргызстандык мушкерди өзүнүн октагонунан көргүсү келгендиги бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. 2026 жылдын экинчи жарымында балким
Ражабали Шайдуллаев океан ар жагына барып калыштагы толук ыктымал. Бул албетте менин жеке оюм. Кандай болот көрүп жатарбыз. Достор, каналга жазылыңыздар, видео жакса лайк басыңыздар. Буюрса кыргыз спортундагы чоң жаңылыктарды айтып турууну улантабыз.